ушул жолдон баягы Ойталга барып андан ары баягы мурун Улуу Жибек жолу болгон экен го. Кашкарга өтүп кетет экен го. Ооба, мындан ошол Кытайга өтүп кетишет экен. Ойтал ошого чейин 3-эле айыл болсо керек. Бирок айылдан кийин. Анан бир билген маалыматым бар да. Ушул Ойтал Алайкы боюнча эң көп кар жаагандай кардын мекени деп аталат. Баягы жергиликтүүлөрдүн кардын заводу деп коюшат, ошол үчүн экен да. Азыр Ойталга канча километр калды экен? Ойталга азыр кирейин деп болуш керек, бирок кар өтө калың экен. Бул жерге УАЗдан башка машина чыдай эмес э? Күлөр болдуңбу? Болгон. Чыгалага. Акырын алып атпайынбы, чаңытпайын, гүлдөтпөйүн. Чаңы түшүндү. Алып чыгарыңыз да сиз. Soğukta. Бияктан сарайдабы? Аден алдыма келсең Ачык коеюн. Erta mene mektepke balдар kelene gele ошого чайрактай кылайын деп. Суукта. Ойталдын таң ушундай башталып турбайбы, Саар менен чай ичип алышып, анан кийин мектепке жөнөшөт балдарым. Мен мунагы болду эми, мунагы азыр чай тарай болуп калыптыр. Эртең менен чай берейин, чай ичип алалы. Одан кийин анан калган уланта беребиз. Жүрөң сонда. Кандай дейсиң? Жаңы Переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Бага мен мындай коюп коем. Кире бай, кир. Ойтал айылында кышкысын эртең мененки чайда сөзсүз май токоч менен айран ичилет. Муну асыл бүгүн апам кечинде сизе уйду саап, айран даярдаган. Биз шарты катаал, кышы оор. Бирок ошого карабастан эли меймандос келген Ойталдабыз. Suмкамды. Ооба.
Biz 6 saat okuyuz da. 6 китебиң бар. 6 kitap, жобосу 5 kitap салып барабыз. Жакшы окуйт окшойсуң. Эле китептерди унутуп калган эмес болсо Жок, унутпаганга аракет кылабыз. баарын салабыз. Ооба. Канча жол жүрөбүз эми бул жактан? Бир 20 мүнөттөй жол жүрөбүз. Болдуңбу? Жүргүлө кеттик. Кайсы жол менен чыгасыз? Ушул жол менен ылдый түшөбүз. Суукпу, шапкам кийип алайынбы, же üşөйүнбү? Сук Кийип алайын, а? Мен деле башта астына албакчымын, э? Бир күн окуп келмей экенмин. Сен 6 saat окуйсуң, сен? Сен канча чыкасың? Сен 8. Ооба, мен 8 чыкасым. Жон тараптан да окуушулар келет окшойт, э? Ал жактан өтөгө окушу келет. Алар эрте чыгып 40 мүнөттө мектепте болуп калышат. Алар силер 8ге жакын мектепке жөнөсөңөр, алар 7-ге эле туруп алып жөнөшөт окшойт. Ооба, 7-де туруп алышып, бир 40 мүнөттө келишет, 8-ге келип калышат. Ошол жактан мектепке. Бир катар болуп эле тизилип барат окшойсуз, э? Ким жол баштайт, кел. Мырза, атың ким эле? Шырадыл. Башта жол. Кеттик. Шырадыл менен Мадина мектепке чейин дагы 15 мүнөт жол жүрүшү керек. Алардын окууга болгон кызыгуусуна Ойталдын ызгар суугу тизеден өйдө кары тоскоол болчу да эмес. Жетишет экенбиз, а? Мен силерди сыртта күтүп турам. Канча саат окуйсуңар? 6 saat окуйбуз. 6 saat, э? 6 saatдан кийин жолугушабыз, анда жылгайык беребиз, э? Суара турган жерге барып, аттарды суарып, Алыспы? жакын эле көрүп келели, көргөзгөнчө. Айлы көргөнчө. Биякта аттар чоң суудан ичип үйрөнгөн да? Таза судан ичпей сайын ичишпейт. Суарбай болгон күндөр да болду, бирок баары жакшы ичпейт экен. Чоң судан ичип үйрөнүп алыптыр. Тиричилиги мал менен өткөн айылда жылкынын да мааниси зор. Анткени айылдын көпчүлүк жайыттарына унаа жүрө албайт. Мындайда аттан өткөн улоо жок. Бүгін соғып қайтып қалыптыр да. Чилде шығып мида қайт. Таштан ташқа урунду болуп, раса пышып келген суда мазар су. Бере керек. Бере керек. Өйдөрөк баралы, өйдөрөк. Bunu çıkısı gelmegen adam da malda içette bulsun. Öte tazada.
Bizim Ayılın susu öte taza. Biz şu tayga gelip sugarıp kayra çıkabız şimdi. Gönlümüzce adat. Geleriz, geteriz. Gönüp kalganmış. Susu evet taza. Ova da sen gelip kalıp yaxşı olmadı biraz. Ötölep sugarıp atağız. Beylerdi görüp aldı da olmasa evet hadi bulkum atmayı. Yürükten bu yakka vurmak sakallar çoğulup kaldı. Oşonun sözünü kaldı. Ne görgeyleri var oşonu bile getirdi. Sakallar çok oşat eкен da. Darını kaldı. Senin kalsın da olaydı. Dağında yaşattan kandaylar. Çoğulup kalışıptır da. Aksakallar komuzun qarmap. Bari şu yerde kendine kuda kalasa. Assalamu alaikum. Qandaysыздар? Жақсыларбы? Qandaysыздар ова? Мұрат, Жақсы отырасыңарбы? Қандайсыз? Assalamu alaikum. Жақсыларбы? Qandaysыздар? Қандай есте ұстасым келіп, ояма. Assalamu alaikum. Сыңарбы? Qandaysыздар? Қандай жақсы екен? Assalamu alaikum. Рахмат балдар. Қыш қар қалың екен. Қандай отырасыздар? Жақсы, ел жұрт аман есен, жақсы, Құдайға шүкір. Барымыз жақсы. Мына биыл кийинки мезгилде февраль айында кыш biraz оорлошуп кетти. Бирок элдин камы жакшы быйыл. Айыл өнүксүнө мамлекет өнүгөт экен. Мына айылда дагы Кудайга шүгүр жаштарыбыз өсүп атат бизден дагы. Ырчылар чыгып атышат, спортсмендер чыгып атат биздин айылдан дагы. Саясатчылар бар, аксакалдарыбыз бар бизде. Жакшы экен. Элибиз ушу чарбачылык кылайык. Биз ушу бир тараптуу жашайбыз. Мал чарбачылыгы эле негизинен. Айылыңыздар жакшы экен. Ойтал деп, неден ойтал болуп калды экен бул? 1711-жылдары Кокон ханды орногондон кийин Кокон демеде була биздин ата бабалар демеде Кенже Кулда Коргошун Тала деген жерде жашашкан экен. Баргылар, бөрөлөр негизинен. Анан ошол жерде Кокон хандыгы менен кандайдыр батышпаслык, келишпестик болуп, анан Пас көзгөндөн 1-майга, 1-майдан анан кийин жайлоолоп келишип анан ушуларды көрүп, ошондо келген мезгилде мына немеден Токойдон баштап, айыл неменен баштап диш тал болгон экен. Анан көрүп атаң бир талдын ой экен, ой тал экен дешкен экен да деп өздөрүнчө кеп кылып кеткен экен. Кече 30-жылдарынан келип анан ушул жерге анан кыштактар түшүп, ушул жерге элдер отурукташып, колхоз уюшулуп, биринчи мектеп, лекпес биринчи лекпесте уюшулган. Анан кийин эл ушул жерге жайгашып баштаган. Komuzun sert bersin деп. Mayli, Sen beni kalsak alo. mayli, kolman gelişince sert bereyim mayli. Mına Karamolda oğrazdan çoğunluğumuzun bilesinger go. Uqtuğup jiresinger da. Oşol kişi oşol nasihat degen günümüzge kaltırıp ketken eken. Bu nasihat degen günün manisi жаштар önü өссүн, bilimde olsun, ilimge жетишсин, жакшылыктарга жетишсин деген manisi şonda eken da. Oşonu bilişin teşekkür. Айылда дагы бир кызык нерсе көрүп калдым мен. Биякта жаш балдар күндө эшек улак чабышат экен. Азыр балбандардын эшектерин сурап, акыбалдарын сурайлычы, ким алып өткөн? Кандайсыңар? Улак кимде улак? Сен алып чыктыңбы? Ортодон. Канчанчы класста окуйсуң?
6. Күндө ушинтип эшек балык чабасыңарбы? Жума сайын чабабыз. Жума сайын? Ким балбаныңар? Эң ири балбан сен окшойсуң? Канча ашырдың бүгүн? Бүгүн 3 ашырдым. 3 ашырдың. Сорун койлабана? Эде койлат, кээркисинде жөнөкөй эле чабабыз. Канчадан сорун коюшат? Сорун 50 сомдон, 20 сомдон. Канчага чыктың? 11. 11 жаш. Эшегиң чоң экен сен. Улактын баарын сен алатасыңбы? Жок, анча деле эмес, эми алам. Кыйла эле. Эшек улак чаап жүрөм, мектепке барбай койбойсуңарбы? Жок, барабыз. Аз улак чаап коюп мектепке барасыңбы? Канчада мектеп? Мектеп 12-1:40 башталат да. Азаматтар. Чаап бергиле улакты. Ойтал Ош облусунун түндүк чыгыш тарабында Каракулжа районундагы тоолуу аймакта жайгашкан айыл. Деңиз деңгээлинин бийиктиги 1921 метр. Төрт тарабында эң аккарлуу тоолор курчап турат. Асканын астынан атактуу Таар дарыясы Боркан шаркан түшүп агып өткөнүн көрөсүң. Ойтал кардын мекени. Күрөндүсү тамдын алдына тоодой болуп үйүлүп, тоңгон музу чатырдын четине катар тизилип, үйлөр бири-биринен ыраакта. Кыштактын кар толгон көчөсү күндүз ушинтип малга толуу. Анткени ойталдыктардын негизги кирешеси мал менен. Ойталдыктар карды экиге бөлүп эсептешет экен. Тизеден жана көкүрөктөн жаады деп жергиликтүүлөр айтып атат. Жума мурун эле бул жерде 1 метрден ашык кар жааган. Урматтуу көрөрман, биз менен бирге болуңуз. Алдыда биз Ойталдын эң кооз жерлерин көрсөтүп беребиз. Ошо колдоп койсок эми түшүп калыптыр. Үшөө бар экен, бирөө. Үшөө бар экен ошосу. Болбой атат, азыр минсеңер. Такалча аксап калабы дейм, сал ташып калып калат. Көтөрүп чыккам гана. Бисмилла. Өзүңүздө такалып калып экенсиз аттар. Ой, өзүм эле эч ким жок деген бир аялым кармап берет. Атыңыз жаш такага жугуш экен. Такалап булар. Өнүктө. Така бuyakta соккондор барбы же шаардан алып келесиз? Шаардан алып келебиз. Сокпай калды азыр. Адамдар. İçine koşup koyduk ya. Bastın mı? Şunu da bana otursam.
мыгын иштеп эткенсиздер да. Кем ана так. Так. Мактап турабы. Кой бер бармагына. Болду ка. Бар жана берем. Жакшы болду. Буягы таза экен, шуягы болот. Нан жапкан сайын мынандай токош жаап, неберелерге токош жаап берет. Жумасына канча жолу жабасыз эже? Жумасына бир жолу нан жабам. Жумасына бир жолу. Бир жолу нан жабам. Канчадан? 10 нан жаап койсом, Онго чейин. ошону кыйлагы болот. Неберелер жоксо, чала көзгө нан деле анча уруу кызым. Өзү нанды жакшына жабыш керек да. Жакшына жабам мен, өзүмдүн наным өзүмө жагат да. Тандырдын сырын билесиз? Тандырдын сырын билем. Жакшы. Казанга деле жакшына жабам. Жайнасы жайлоодо казанга жабасыз? Казанга жабам. Болуп калды окшойт. Акыркы наның да бүтүп калды, шекиштелип. Ооба. Ооба, эми тандырды көрөлү дагы. Мен Тандырды нанымга- болсо нанды жабыштыралы. Ооба. Кандай болот болду экен? Менин наным кичинекей болуп калган. Боло берет, жакшы. Жүрүңүз. Тандырды көрөлү. Тандыр кызып, бүтүп, агарып, талында болуп калыптыр. Жакшы болуп калыптыр. Нормальный тапта болуп калыптыр. Нан алып келейинби анда? Нанды алып чыгып, салып, келип жабыштыра беребиз, а? Табында болуптур. Ушинтип Асыл папам жумасына 10 нанды бир жолдан жаап турат. Тандыр табында болуп калыптыр балам. Мына жагы мына ягына коюп туруп коесуң да. Ушундай, Мынандай кыласың кызым. Биринчи мына жеңчени мынага суулап алабыз. Себеби нан жабышпайт. Мынага жукпаш керек да. Анан бисмиллахиррахманиррахим деп нанды бетин кызыл чай менен майлап алабыз. Бул кызыл болуш үчүн. Кызыл болуш үчүн. Süt убагында абыр süt менен майласак анан жакшы болот. Мындай алып туруп, мына көзө тандырга жапканда аркасына дагы эле суулайбыз барам. Келиндер барда деле мен өзүм жаба берем, мына жакканды жакшы көрөм. Жаңы бышкан нандын жыты, күндүн жайкы ысыгы, нан көп болсо үйдүн куту, эки беттин кызылы. Жаңы бышкан нандын дамы, жалпыдый кан эмгеги. Үш. Чыгат окшойсуз. О. Бияка. Аз ийсиң. Болду? Алай куунун кечки турмушу мына ушинтип уйдун кечки сааны менен аяктайт. Уйду сааган соң сарайга алып киришет, торпогун салышат, анан үйгө кирип кетишет. Бүттүк окшойт, Бул 3 литрден ашык сут чыкты го. Менин өлчөмүмдө. Өзү үйдүн ээси айтты, азды чат десең көп чыгат. Сиздер бүгүн тоолуу алайкы өрөөнүнүн бир күндүк жашоосун көрдүңүздөр. Элдик канал да калды да кызыктарды тартуулайт. Бүт
Бүттік шыты?